Көп эфирлерибизде аялдык энергия көбүрөөк болуш керек, аялдар жаркырап туруш керек, күйөөлөргө дем бериш керек, шыктандырыш керек, үйгө келген кеткен адамдардын баарын тең жакшынакай тосуп алыш керек, балдарды тарбиялаш керек деген сөздөрдү айтабыз да. А бирок эркек эмне кылыш керек деген суроону мага көбүрөөк беришет да. Эркек болсо ошол алган үйдөн алды да, баягы шыктанды, аялы аны айтты, сен азаматсың, сен сөзсүз сенин колуңан келет, мен сага ишенемин, сен сөзсүз бай болосуң, сен ийгиликтүү болосуң деп шыктандырат да, баягы тамагын жасап берет, үйүн тазалап берет, кирин жууп берет, жакшынакай жакасын агартып, курсагын тойгузуп, таптатынакай кылып чыгарат да. Ошол алган энергияны эркек дагы убагында берип туруш керек да. Акысын берип туруш керек алган энергиянын. Ошондуктан эгерде акысын берип турган эркек болсо, ал белек тартуулаа деген сөз да. Белек тартуулап турса, анда ошол эркек сөзсүз ийгиликтүү болот да. Ошондуктан урматтуу эркектер, мырзалар, сиздер эркектик энергияңыздар жакшы кармагыңыздар келсе, анда аялыңыздарга дайыма белек берип туруңуздар.